Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, кыргызстандыктар. Мына жакынкы күндөрдөн бери интернетте, соц тармактарда, WhatsApp'та мына ушул Кыргызстанда Абхазиянын номери менен жүргөн автоунааларды кармап атыптыр, стоянка кылып атыптыр деген аудио жана видеолор тарап жүрөт социалдык тармактарда. Мен бүгүн ушул жөнүндө маалымат берейин деп атам. Эмесе алдыда биз биринчи ушул аудиолорду угуп чыгайлы. Уже кармалыптыр, информация келди азыр. Эми айтканда достоверный информация. Сотрудниктер жүрөткөн полный эле авторыныкына кирип кетиштир уже. Машинасы барлар жаткандан пайда жок. Эртерээк келип могу ысыгында түшүлөр бүтүрүп алгыла деп айтышып атат. Сүйлөшүпчү. А так эртеңден баштап уже телевидение менен жүрүшөт экен. Таможня ошентип айтыптыр. Алейкум салам. Алып алгандар күйөт экен эми акчасынанчы. Бу жерде мага запчасть кылып сатып аткандарды да полный текшерип атыптыр. Азыр аякта да балдар бар экен. Муну биринчи казайынын кармайт экен. Ошол аркылуу акчасын өндүрсө болот да, бирок долго экен да, долго булчу. Көп убакыт керек да. Абхазиянын номери болбойт уже. Абхазиянын номерин уже таможня менен совместный. Кече бизде чүйдө совещание болду. Россиянын таможнялары да келди. Абхазия номерин полный стоянка турат экен. Апасы коолаптыр да. Өздөрүнчө таможня стоянкасына. Болду, ал ошоктон чыкпайт экен. Кыскасы албай эле кой да. Кай тосуп кармайт экен. Чалсаң таможнялар келет, прокуратура совместный алып кетишет. Биз 121 час 3 менен протокол түзүп беребиз. Ошондон калган тиглер алып кетет экен да. Мен ушул аудиолорду уккандан кийин дал ушул маалыматты тактап, элге туура маалымат жеткирүү үчүн мамлекеттик бажы кызматынын пресс секретары тагыраагы Жаманак Мусурканов менен байланыштым. Ал киши ушул бажынын пресс секретары бул боюнча тактоо иштерин жүргүзүп, сурап, тиешелүү органдардан, ушул бажы кызматына тиешелүү адамдардан так маалыматты билип, мага аудио интервью жөнөткөн. Мен алдыда мына ушул аудио интервьюну сиздерге угузайын. ИАИПтин бажы аймагына бажы контролунда турган автотранспорт каражаттарынын Кыргыз Республикасына мыйзамсыз ташылганын жана алардын эксплуатациялоосун токтотууга багытталган иш-чаралар планын ишке ашыруунун алкагында 2021 жылдын 15 мартында Абхазия Республикасынын мамлекеттик номерлүү унааларына карата ИАИПтин бажы мыйзамдарынын бузулушун аныктоо жана бөгөт коюу боюнча бир катар иш-чаралар көрүлдү. Ошентип 2021 жылдын 16 мартынан тартып Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин мамлекеттик жол кыймылын камсыздоо башкы башкармаларынын кызматкерлери менен биргеликте Кыргыз Республикасынын жарандарынын башкаруусундагы Абхазия Республикасынын мамлекеттик номерлүү автоунаалары токтотулуп текшерилген. ИАИПтин бажы кодексинин 264 жана 275 беренелеринде көрсөтүлгөн ИАИПтин бажы аймагында убактылуу ташылып келинген транспорт каражаттарынын пайдалануунун шарттарынын сакталбагандыгына байланыштуу Абхазия Республикасынын мамлекеттик номерлүү автоунаалары бажы инфраструктура мамлекеттик ишканасынын аймагына жайгашкан бажы көзөмөл аймагына жеткирилген. Жалпы 10 автоунаа кармалды. Бул фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тергөөгө караштуулугу боюнча өткөрүлүп берилди. Ошондой эле Абхазия Республикасынын мамлекеттик номерлүү автоунааларын бир катар иш-чаралар Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагы боюнча өткөрүлө тургандыгын белгилеп кетмекчибиз. Негизи мына ушундай, мен түшүнүшүмө караганда бул жерде Абхазиянын номерлери мындайча айтканда Кыргызстанда жарактуу болбойт, алар Кыргызстанда растаможка болуп учетко коюлбайт деп башында эле айтылган экен. Бирок буга карабастан ушул автоунаа ташыгандар дейбизби же автоунаа колдонуучулар буга кулак салбай эле аябай кандай көп сандагы ушул Абхазия номериндеги унааларды көп киргизишкен. Балким арзан болгондур, балким жылы жаңы болгондур, бирок абхазийский номерлерди аябай көп колдонушкан. Бирок Абхазиянын номери ошол эле учурда сол рулдүү болсо, ошондой эле 2012 жылданбы, мен так биле албадым мунусун. Жылы жаңыраак болсо растаможка кылып Кыргызстанга киргизсе болот экен. Болгону сол рулдүү болсо гана. Ал эми Кыргызстанда билесиздер, оң рулдүү унааларга кирүүгө 2015 жылдын июнь айынан бери тыюу салынган. Мына ушундай, мен колумдан келишинче маалымат билип сиздерге туура маалыматты жеткиргенге аракет кылдым. Сиздер дагы мына ушул маалыматты өзүңүздөрдүн досторуңуздарга, тааныштарыңыздарга жөнөтүп коесуздар деген ойдомун.
Ал эми бул нерсенин жүргүзүлүп жатканы бажы биримдигине Кыргызстан киргендиктен ушул бажы биримдигиндеги башка биздин мындайча айтканда өнөктөштөр, союздаш мамлекеттер ушул Абхазиядан кирген унаалардын кирүүсүнө нааразылыгын билдирип, аларды Кыргызстандан кайра чыгаруу талабын койгон. Ошонун негизинде ушундай иш чаралар жүрүп атыптыр. Негизи бул бажы мыйзамдарынын талаптарына, бажы мыйзамдарына туура келбегендиктен мына ушундай иш жүрүп атат. Ошондуктан ар бир ишти жасаарда так маалыматты алып, туура нерсени билип, андан кийин ошол сатып алуу иштерин жүргүзсөк, менимче кийинчерээк мындай бир өкүнүү болбойт деп ойлойм.